Бирбол саясий партиясынын үгүткербени Токтогул районуна караштуу Терек суу айылында уланды. Ага партия лидери Алтынбек Сулайманов, Темирбек Ажыкулов, Айдар Алишеров, Эсен Момункуловдор баштаган талапкерлер катышты. Партия мүчөлөрү алгач эле Токтогул атабыздын күмбөзүнө барып Куран окутушту. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Biz Токтогул жаштары эмнеге Бирбол партиясын колдогонубуздун себеби Бирбол партиясында 97%га жаңы жүздөр. Мамлекеттин башкаруу системасы туура эмес калыптанып, бир уч адамга гана кызмат кылууда. Бирболдун лидери Алтынбек Сулайманов партиянын негизги максаты бийликти элге кайтарып берүү экенин баса белгиледи. Айыл өкмөттү бүгүн сиздер шайлайсыздарбы? Эл шайлайбы? Жок. Депутаттар шайлайт. Айыл өкмөттү ел шайлаш керек. Президентти шайлаган ел айыл өкмөттү шайлай албай калабы? Айыл өкмөттү эл шайлаш керек. Жергиликтүү тургундар буга чейин айыл үнүн бийликке жеткире турчу көпүрө болбогонун айтышты. Ал эми Бирбол партиясынын курамында эл аралык стандарттагы билими бар 3 талапкер Токтогулдан чыгып жатканына маңдайы жарыла сүйүнүп турушту. Ошол эле Караңкөйдөгү алтын маселеси. Ошол эле Мазар суудагы канал маселеси. Ошол эле Терек сууда таза суу маселеси. Мына алтынга чолпонот ушул өрөөнүн аксакал, көксакалдар, байбичелер, апалар, могу жерде канча жол тозуп отурдук. Бирөөбүз келип акыбалыбызды сурадыбы? Эч ким базып да келген жок бизге. Биз аларга керегибиз жок. Аны өзүңүздөр жакшы түшүнсөңүздөр керек. Токтогулдагы жолугушуу ийгиликтүү аяктаган соң талапкерлер Жалал-Абадтагы Каракөл шаарына барышты. Депутаттыкка талапкер Темирбек Ажыкулов элдин суроолоруна жооп берип жатып, ишкерлерге болгон эң негизги жолтоо бул бажыдагы коррупция экенин маалымдады. Бүгүнкү күндө бизнесмендер ар региондо, ар райондо болуш керек. Ошондо гана бизнесмендер өнүккөндө, ошол региондо, ар райондо деле айылда бизнесмендер боло турган болсо, ишкерлер боло турган болсо, ошондо ошол регион өнүгөт. Мен айтып элатам, Каракөлгө сырттан бир инвестор келип, бир Кытай же американец келип завод салып бербейт бизге. Мамлекет бул завод салып бербейт. 30 жылда салып бере албаган мамлекет быйыл да салып бере албайт. Ошол заводту, ошол ишкананы, ошол өндүрүштү деле сала турган, ишите турган биздин өзүбүздүн жарандар, өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлерибиз. Ошолорго стимул берсек, мотивация берсек, ошолорго билим берсек бир аз колдоп койсок, ошондо ошолор байыйт. Ошолор байыса жумуштарды түзүлөт, ошолор ишканалар чоңоет. Ошолор кайра эле ош акчасын Каракөлгө алып келип салат. Бирболдун мүчөсү Эсен Момункулов мамлекеттик мектептер, жеке окуу жайлары менен атаандаштык түзө албай жатканын айтып сынга алды. Мына азыр биздин мамлекетибиз эмне кылып атат? Бюджетти алып туруп эле мектептин башына мынандайдан куюп салып атат да. Ушул акчаны алгыла, калганыңарды кылгыла депчи. Көп мектептерде имарат турат, бирок толук кандуу иштебейт, анткени ал жерде окуучунун саны аз. А биз айтып атабыз. Акча окуучунун артынан ээрчиш керек деп атабыз. Больница да ошондой. Больницага да акчаны мындай жадырат, бюджеттен сиңип кетет, элге эч кандай жетпейт. А биз айтып атабыз. Мына камсыздандыруу системасын киргизиш керек. Мына дүйнөдө биз Америкада, Европада көргөн. Акча, ушул сөздү унутпаңыздар, акча ар бир жаранын артынан ээрчиш керек. Бирбол партиясынын талапкерлерин эл жылуу кабыл алып, көп жылдардан бери чечилбей келген көйгөйлөр тууралуу суроолорун беришти. Жыйындын соңунда аксакалдар ыраазы болуп, бата берип, алдыдагы шайлоодо ийгилик каалашты.